Салам достор, азыр мен сиздерге WhatsApp'tan өчүп кеткен SMS-терди кантип окуйт ошонун негизи көрсөтүп бермекчимин. WhatsApp'tan бирөө сизге SMS жазып туруп өчүрүп койсо негизи аябай кызык. Любой адамдын жүрөгү сыгылат. Бул эмнени жазды экен, эмнени жазып өчүрүп койду экен деп. Эгер ошону билип жаткан болсоңуз, видеонун аягына чейин көрүңүз. Жана биздин каналга подписка болуп, жана колокольчикти басып коюңуз, себеби кийинки видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн. Анда эмесе биз баштадык. WhatsApp'tan мисалга биз бул номерге SMS жөнөтсөк, SMS келди. Биз ол келди, бирок толук негизи окуй элекпиз. Окуй электе бул жактан удалить всех кылып өчүрүп коет. Удалить все деп бул жактан өчүрүп койду. Эми бул SMS-ти кантип окуйбуз? Бул кирсек уже сообщение удалено деп кирдик. Сообщение удалено деп окуй албайбыз. Бул жактан өдөдөн ушул номер 02 номер салам деп сизге жазды деп бул жактан мынтип чыгып калат. Бул программанын аты What's Removed. Кыргызчасы эмнени өчүрдү деген программа. Буну Instagram'га, Facebook'ка, Одноклассникке, любой программага улап койсоңуздар болот. Мен силерге дагы бир пример кылып көрсөтүп берейин. WhatsApp'та отурабыз. Сизге бирөө SMS жазды, дагы SMS жазды, дагы SMS жазды. SMS жазды. Биз кирип окуй элекпиз. Окуганга чейин бул SMS-терди мынтип всех кылып өчүрдү. Эми кирсек жок. Эгер бизде ушул өйдөдө чыккан What's Removed эмнени өчүрүп койду деген программа болсо сиздерде, ушул программа эмнени жазды сразу бизге чыгарып берип турат. Мондай рекламасы бар. Биз бул жакта ушинтип жаздык, ошону чыгарып койду. Так, көрдүңүздөр, 3 түрдүү SMS жаздык. Биз 4 түрдүү, биринчи салам деп, кийин мындай SMS-терди жаздык. Ушул SMS-терди бул эмнени жазды сразу чыгарып берип турат. Бул Instagram'да да, башка программаларда дагы иштейт. Ошол бул программанын негизи Play Market'те бар. Play Market'ке киресиздер дагы бул жака What's Removed деп жазсаңыздар, бул жака What's Removed деп жазсаңыздар чыгат. Көчүрүп, негизинен эми сиз көчүрүүнү билбей кантип установка кылам деген да суроолор болсо, мен сиздерге башынан установка кылууну көрсөтүп берип коеюн. Установка болгондон соң открыть кылабыз. Yes. Разрешение беребиз, разрешить. Кайра назадты басабыз. Кайра назад. Кайсыл программаларды бул жерде кайсыл программаларды кошуп аласыз дейт. Мисалы, Facebook'та деле жазсаңыз, Instagram'да жазсаңыздар, ошо кайсы жазышкан программаны бул жерден добавить этип койсоңуздар болот. Мисалы, WhatsApp, Facebook, Instagram, кайсыл мессенджерден, Telegram боло берет, любой. Кошуп койсоңуздар, бирөө эмнени жазып туруп өчүрүп койсо, бул программа сразу сиздерге чыгарып берет. Next басабыз. Yes, save file, разрешить. Болду. WhatsApp, Facebook, Instagram, кайсыдан бирөө SMS жазып өчүрүп койгон болсо, сразу чыгып турат.
Ошо достор, видео эгер сиздерге жакса лайк басып, досторыңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.